Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Текебаев камактан чыкса, депутаттык мандат берилеби? Мыйзамда кандай каралган? Юристтердин пикири. СИЗОдогу мамлекет, УКМК абагында жаткан экс-чиновниктер кимдер? Атамбаевдин мүлктөрүнүн 20сы камактан чыгарылды. Калган 100дөй мүлкүн башкы прокуратура текшерип жатат. Текебаев менен Чотоновду күнөөлүү деп тапкан мурдагы соттордун чечими жокко чыккан. Мындан улам аларды толук акталды дегенге дагы негиз бар. 29 августта 1-Май райондук соту эки саясатчынын баш коргоо чарасын карайт. Бул аралыкта Текебаевтан айыптар алынып салынган. Мындай учурда анын депутаттык мандатын кайрып бериш керек деп адвокат Нурбек Токтакунов билдирди. Коомчулукта ушундай сөздөр айтыла бергендиктен Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Текебаевка мандаты кайрылып берилбейт деп так кесе айтты. Бирок жогорку кеңештин депутаты юрист Алмамбет Шыкмаматов Конституцияга таянып Текебаевдин мандатын кайтаруу керек деген каршы пикирин айтты. Кыргыз эли эч бир окуяны жөн кетирбеген, күлкүлүү окуяларды ойлоп тапкан эл. Социалдык тармактын колдонуучулары УКМКнын абагында жаткан азыркы чиновниктерди санап, өзүнчө эле бир мамлекет болушкандыгын айтып тамашага салышууда. Эл арасында СИЗОдогу мамлекет деп аталган өкмөттүн курамы тууралуу алдыдагы материал. Социалдык тармактарда Бишкектеги СИЗОлордо өзүнчө бир мамлекет түзүлдү деп тамаша кылышууда. Ал жактын өзүнүн президенти, премьер-министри, жада калса шоопур жан сакчысынан бери бар. Бажы кызматынын мурдагы төрагасы УКМКнын СИЗОсунда өкмөттүк саатта өтөөрүн айтып күлдүргөн жайы бар. 8 августта камакка алынган экс-президент Алмазбек Атамбаев бош турган президенттик орунга барып отурду дешет. Президенттин аппарат башчылыгына да адам издеп кереги жок. Ал орун үчүн Бишкек СИЗОсунда жаткан Фарид Ниязов бар. Премьер-министрден бирөө эмес экөө ТЭЦ иши боюнча жаткан жаш Сапар Исаков жана тажрыйба алуу керек болсо Жантөрөз Сатыбалдиев. Энергетика министринен дагы экөө Осмонбек Артыкбаев менен Айбек Калиев. Эң майлуу бажы кызматын башкарганга адам издеп убара болушпайт. Ал үчүн Кубанычбек Кулматов бар. Ал эми Албек Ибраимов УКМКдагы Бишкек шаарынын мэри дешет. УКМК СИЗОсундагы мамлекет шоопурдан да кургалган эмес. Ал кызмат үчүн айтылуу шоопур Икрам Илмиянов бар. Тамашачыны аралаш УКМКдагы мамлекет деп жаткан жакта күч түзүмдөрүн башкаруучулар гана жок. Анткен менен экс-башкы прокурор Индира Жолдубаева үй камагына алынса, УКМКнын экс-төрагасы Бусурманкул Табалдиевке издөө жарыяланган. Экс-ички иштер министри Зарылбек Рысалиев дагы үй камагында. 3 жыл мурун баш мыйзам Кыргызстанды Кой Ташта жатып башкаруу үчүн өзгөртүлгөндүгүн айтып жүрүшөт. Кой Ташта жайгашчу мамлекет мынтип УКМКнын СИЗОсунда жайгашып калган тагдырдын тамашасын карасаңыз. Атамбаевдин жана анын жакындарына таандык камакка алынган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкүнүн ичинен 20сы кайра камактан чыгарылды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Алардын ичинде Жал Кичи районундагы номер 77 турак үйдөгү 18 батир жана телерадио уюмдарынын ассоциациясы уюму бар. Башкы прокуратура учурда Атамбаевга жана анын жакындарына таандык мүлктү текшерүүнү улантып жатат. Ошондой эле УКМК менен Ички иштер министрлигинин ыкчам бөлүмдөрүнө Атамбаев жана анын жакын туугандарына тийиштүү башка дагы мыйзамсыз мүлктү аныктоо тапшырмасы берилди. Белгилей кетсек, буга чейин башкы көзөмөл органы Атамбаевдин 120 мүлкүн камакка алган. Раиса Атамбаева жолдошу Алмазбек Атамбаев менен жолугуп чыкты. Бул тууралуу Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесарев билдирди. Анын айтымында УКМК Раиса Атамбаеванын жолдошу менен кезигүү өтүнүчүн аткарды. Азырынча балдары жана башка туугандары мындай өтүнүч менен кайрылыша элек. Процедурага ылайык алар дагы өтүнүч менен кайрыла алышат. Мурунку президент менен жубайы эмне тууралуу сүйлөшкөнү айтылбайт. Жолугушуу канча убакытка созулганындагы белгисиз. Атамбаев өзүн жакшы сезүүдө, кармоо шарттарына карата нааразычылыгы жок деп билдирди жактоочусу. Бүгүн Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевди аскер прокуратурасына чакырышты. Бул тууралуу анын жактоочусу Замир Жошев билдирди.
Анын айтымында көзөмөл органдарында Канат Сагынбаев менен анын кесиптеши бетме-бет кездештирилди. Канат Сагынбаев менен анын кесиптешинин көрсөтмөлөрүндө карама каршылыктар бар. Экөө тең күбө катары өтүүдө. Тергөөчүнүн процедуралык суроолору бар. Ошондуктан Канат Сагынбаевди чакырышты, деди жактоочу. Сагынбаев аскер прокуратурасына буга чейин дагы чакырылган. Эске салсак, Атамбаевди кармоо иш-чарасында Атамбаевдин тарапташтары менен күч органдар ортосунда кагылышуу болгон. Анда желим ок тийип ооруканага кайрылгандардын арасында мурунку депутаттар 24 KG агенттигинин журналисти бар экендиги кабарланган. Күч органдарынан дагы таш тийип жаракат алгандар болгон. Айрым маалыматтарга таянсак, каза болгон күч органдарынын кызматкерине аскердик ок жаңылган. 8 августта Атамбаев кармалган, азыр камакта. Өмүрбек Бабанов бүгүн дагы Финполго суракка чакырылган, бирок сурак болбой калды. Башка күнгө жылдырылды дешти. Белгилүү болгондой, Бабанов 29 августка чакырылды. Бул тууралуу Бабановдун жакындары билдирди. Азырынча саат канчага чакырылганы белгисиз. Бабанов 21 августта финансы полициясына экинчи ирет сурак берген. 9 августта Кыргыз өлкөсүнө кайтып келген. Ал 2017 жылдын октябрь айындагы президенттик шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен бойдон ортодо бир келем деп келбей калган. Экс-депутат өлкөгө кайтаарын жарыялаганда УКМК Бабанов келсе мыйзам чегинде жоопко тартылат деп билдирүү тараткан. Буга чейин ушул жылдын апрель айында Бабановдун тууганы Жаныбек Мырзабаев Финполго сурак берип чыккан. Ошол учурда анын күбө катары суракка чакырылышы Кыргызстан банкына байланыштуу экендиги айтылган. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Чүй облусунун Сокулук районунун Орок айылындагы орто мектепте жана Бишкек шаарындагы номер 12 мектеп гимназияда жаңы корпустарды курууга капсула салуу аземине катышты. Айылдыктар жана мугалимдер менен баарлашуу учурунда өлкө башчысы коррупцияга каршы күрөш боюнча бирдиктүү депозиттик эсептен каражаттарынын эсебинен жаңы корпустар курула тургандыгын айтты. Ички миграциядан улам Бишкек шаарынын Чүй жана Ош облустарынын орто мектептеринде окуучулардын саны көп болуп, мектептерге балдар батпай чоң көйгөй бар экендиги маалым. Коррупция менен күрөштөн бирдиктүү депозиттик эсепке түшкөн акча мектептерди жана аларга кошумча окуу корпустарын курууга жумшайлы деп чечкенбиз, деди Жээнбеков. Президент дагы бир жолу коррупцияны түп орду менен жок кылуу мамлекеттин негизги максаты экендигин белгиледи. Коррупцияга каршы күрөштүн натыйжасында түшкөн каражаттар үчүн бирдиктүү депозиттик эсеп 2018 жылдын июнь айында. Мурдагы транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын темир жолду долбоорлоо жана куруу дирекциясынын башчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу маалыматты аталган ишканадан билдиришти. Мурдагы министрге буйрук 21 августта чыккан. Учурда ал ишке киришти. Мурдагы министр Жамшитбек Калилов 2018 жылдын 14 декабрында өткөн Коопсуздук кеңешинин жыйынында ири өлчөмдө пара алган деген шек менен кармалган. Орун басарына байланыштуу президент Сооронбай Жээнбековдун сынынан кийин арыз жазып иштен кеткен эле. Кыргызстанда жөлөк пул алуучулардын саны такталды. Жыл башынан бери Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги жөлөк пул түрүндө 4 миллиард 366 миллион сом төлөгөн. Бул тууралуу аталган министрликтен билдиришти. Маалыматка ылайык 1 августка карата Кыргызстанда мамлекеттик жөлөк пул алуучулардын саны 495,5 миң кишини түздү. Алардын ичинен 311,2 миң киши 16 жашка чейинки балдары бар жардамга муктаж үй бүлөлөр. Социалдык жөлөк пул алгандардын саны 92,7 миң, дагы 91,6 миң киши балага сүйүнчү пул алышкан. Республика боюнча үй бүлөгө көмөк жөлөк пулдун орточо көлөмү 855,8 сомду түздү. Социалдык жөлөк пулдун орточо көлөмү 3079 сом. Ушун менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.